Саламатсыздар, урматтуу жамааттык медианын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Эл Соол долбоорунда климаттын өзгөрүшү жана жаштар деген теманын астында конокторду чакырганбыз. Биздин студияда Борбор Азиядагы эл аралык билим берүү дебат ассоциациясынын долбоордук координатору Жазгүл Дүйшөнбекова жана долбоордун катышуучусу Манас Кыргыз-Түрк университетинин студенти Азамат Өскөнбаев. Кош келипсиздер. Саламатсызбы. Биздин студияга. Анда ушул түз эле бул долбоордун максаттарынан, маанисинен эмнеге арналганы, бул идея деп коет, же болбосо ушул Борбор Азиядагы дебаттык уюм мурдатан бери эле иш болуп келет. Жаштардын саясатка аралашуусу, деги эле лидерлик жана башка көптөгөн тармактарда. Бул жолу ушул экология тармагын алыптыр. Болгондо да климаттын өзгөрүшү бул глобалдык тема. Жана көбүнчө ушул социалдык көйгөйлөр көп өлкөлөрдө климаттын өзгөрүшү көп күнүмдүк көйгөйлөрдүн артында көп калат. Мисалы бул көйгөй, бул маселе менен ойлонгон айрыкча жаштар азыраак сезилет. Бул долбоор жөнүндө баштап анан кандай максаттар, эмне үчүн бул теманы тандап алды? Негизи баягы сиз өзүңүз айткандай биздин идея уюму жөнүндө көп эле уккандар бар. Себеп дегенде биз ушул кичине айтып кетким келет да, биздин уюм жөнүндө. Баягы жаштар арасында лидерликти, критикалык ой жүгүртүүнү багыттап жана аларды ошол мамлекеттик органдар менен кызматташууга, алар менен мамиле түзүүгө ар кандай долбоорлорду ишке ашырып келебиз да. Анан эң негизгиси бул ошол дебат жана критикалык ой жүгүртүүнү жайылтуу боюнча. Азыркы учурда ушул бир 2 айча болуп калды. Биз климаттык өзгөрүү боюнча бир долбоор баштадык. Аты экологика. Себеп дегенде баягы баарыбыз билгендей эле 20 жылдай болуп калды болуш керек. Глобалдык потепление деп угуп калабыз баарыбыз. Анан глобалдык потепление деп укканда эле баягы адамдар ар кандай восприятие кабыл алышат экен да. Мисалы, жакшы глобалдык потепление болсо бизде банан же ананастар өсө баштайт. Анткени биз жакта жылуураак болуп калат, тиякта болсо суук болуп калат деп ошентип айтышат да. Негизинен бул сөз мындай күлкүлүү деле эмес. Себеп дегенде өзүбүз деле байкап атабыз. Бир кезде ысык болуп калат, бир кезде аябай суук болуп калат. Мисалы, өзүбүз деле байкап атабыз да, көлдө же болбосо түштүктө баягы жазында үшүп жүргөндүгү үчүн биз дагы урожайды баягы аз алып калып атабыз да. Анын баардыгы баягы глобалдык климаттын өзгөрүүсүнүн себептеринин бири болуп эсептелинет да. Анан кийин ушул бул экологика долбоорун баштаганда биз климаттык баягы өзгөрүүлөрдү жаш муун менен, баягы дебатерлор менен, дебат менен машыккандар менен чогуу тартып, анан кийин өткөрөлү дедик да. Себеп деген эмне үчүн экологика? Анткени эко бул баягы бизди айлана чөйрөбүз, жана логика болсо бул биздин ой жүгүртүүбүз. Эгер баягы айтып коюшат го, биздин ой жүгүртүүбүздөн биздин кыймыл аракетибиз чыгат деп. Анан эгерде ушул биз жаштар баягы өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү өзгөртсөк, баягы мээбизди, ойлорубузду өзгөртсөк, анда демек биздин кыймыл аракетибиз да ошого туура келет да. Анан эң башкы максаты бул ушул климаттык өзгөрүүнү жаштар менен кошо обсуждать этип, талкуулап, анан кийин болсо ошол жаштардын үнүн мамлекетке жеткирүү болуп атат да. Себеп дегенде баягы бизде бактар кыйылып атат, же болбосо Бишкекте деле быйыл биз дүйнөдөн кир аба деп биринчи местаны алдык да. Биринчи местаны алган аябай жаман, бул абдан жаман көрүнүш. Ошондуктан биз ушул жаштардын үнү угулсун деп максат койдук. Жана жаштарды ушул климаттык өзгөрүү боюнча дискурска тартуу болду да. Ошол себептен биз аябай 2 чоң иш-чара пландаштырганбыз. Бул баягы улуттук дебаттык турнир экологика 2021 деген. Андан кийин болсо, андан кийинкиси баягы Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан жаштарынын арасында уже регионалдык турнир өткөрөлү деп жатабыз да. Андан кийин бул форум деле болсо болчу жаштарды тартканда, же болбосо модель баягы буунун модели деп ойношот го студенттер.
же конференция кылып деле өткөрсөк болмок, бирок биз дебатты тандадык. Себеп дегенде бул дебат деген баягы идеялардын генерациясы да, постоянно дайыма ошол идеяларды дебатерлор келип өзүлөрү талкуулап анан кандайдыр бир чечим беришет да. Биз ошону уккубуз келди, ошол жаштардын үнүн угуп, алар ушул климаттык өзгөрүү жөнүндө билеби же билбейби, билбесе эмне кылыш керек деген максат менен ушул долбоорду кое бердик да. Бүгүнкү күндө бул долбоор кайсыл стадиясында, мисалы этабында, мисалы канча жаштарды кабыл аласыңар бул дебаттык турнирлерге дейби иш кылып ушул долбоорду алкаганда силер канча жаштардын кайсыл бөлүгүн камтыйсыңар, кандай жүрөт ушул аудиторияңар, ким, кайсыл жерде иштейсиңер? Негизи эле аудиториябыз жаштар, бирок баягы сиз уксаңыз керек, баягы бизде Кыргызстанда азыр дебаттык коомдор пайда боло баштады да. Бишкекте өзүнүн Бишкек дебаттык коому бар, Бишкекское дебатное сообщество деген. Жана Нарында да ачылып жатат, анан Ошто ар кайсы жерлерде ачылып жатат да. Анан негизинен биз ушул дебаттык турнирге 44 команда өткөрдүк. 44 команда, ошондо 88 адам болуп калат да. Андан тышкары бул ушул бардык жаштарды камтыш үчүн биз чоң медиа компания кое бердик. Көптөгөн специалисттерди чакырдык, экоактивисттерди чакырдык. Алар келип өзүнүн ою менен бөлүштү, подкасттарды жаздык. Бул турнир таймаш жүрүп атат. Таймаш өткөн выходнойлор күнү болду. Дем алыш күндөрү суббота жана воскресенье күнү өттү. Андан кийин ошол турнирдин жеңүүчүлөрү полуфинал жана финалга чыккандары уже регионалдык турнирге өтөт деген максат менен болду да. Себеп дегенде баягы бул Проондун биздин партнерлор Проонда. Анан алар болсо айтышты да бизге Кыргызстанда, Өзбекстанда жана Тажикстанда жаштардын үнүн угалы, бир резолюция иштеп чыгалы дагы, анан кийин ушу климаттык өзгөрүү менен баягы бороться этели депчи. Азамат катышуучу. Азамат болсо бул дебатер. Себеп дегенде баягы айтып өткөндөй, ошо дебатта баягы идеялардын генерациясы, критикалык ой жүгүртүү чындыгында өсөт да абдан. Ошон үчүн биз бүгүн мен өзүм менен кошо биздин турнирдин полуфиналисти Азамат Өзкөнбаевди ертиште келдим. Дебат жөнүндө көп айтып бере алат. Азамат ошол экологика дебаттык талкууларына кандай кызыгып калып, каерден уктуңар? Мен негизинен эле университетке келгенде ошо дебаттык коомго кошулгам. Анын себептердин бири эми мындай коом табайын дегенде, жаңы университетке келгенде жаңы тааныш билиштер, өзүңө пайдалуу бир пайда келтире турган нерсе менен алектенейин деген максатта келгем да. Анан ошентип дебатный клубка келип калгам. Манас университетинде ар бир көпчүлүк университеттердин өзүнүн алдында дебаттык клубтары бар. Ошол клубтардын арасында жылда турнирлер өтөт. Казакстанда өтөт турнирлер, Россияда өтөт. Ошол жака чыгып турнирлерде ойночубуз. Бирок тилекке каршы ковид болуп онлайн түрүндө болуп калды. Анан ошентип 2 жылдан бери дебат менен алектенип атам. Турнирлерге катышып жүргөм. Анан жакында эле ошо экологика турнири чыкканда эле досум менен команда түзүп, экөөбүз регистрацияны өткөнбүз. Эмне себептен кызыктырды? Биринчиден мындан мурун эч качан экологияны ошондой биринчи максатта коюп, ошол темаларды, көйгөйлөрдү көтөргөн турнирлер болбогон да. Анан ошол турнирлерге келип катышып көрөлүк дедик. Анан дебаттын мындай тараптары бар да. Дебат бул нерселерди мындай аналитикалык ой жүгүртүп, анализдеп, эки тараптуу кароо да. Ошол жерде дискуссиянын ортосунда, тартышуунун ортосунда бир чындыкты табуу да, чечимге келишүү. Анан дебатта эле гана ошондой чечимдерди таба алабыз да. Анан турнирге келердин астында ар бирибиз эми турнирге катышканга жараша жакшы мындай байгелерди утуп, ошол жерде жакшы результат көрсөтүү да. Анан жакшы результат көрсөтөм десең, албетте ошол маалыматты изилдеш керек, изилденип бир нерсе табыш керек да. Анан аябай жакшы болду. Экологика турниринде бизге аябай чоң макала даярдашыптыр.
70 бет болуш керек. Ошонун ичинде толук жазылганда эмне болот, климаттын өзгөрүшү эмнеге алып келет, өзгөчө Кыргызстан үчүн могу Орто Азиянын регионуна кандай кыйынчылыктар таасирин тийгизет деген нерселер айтылып кетти. Ошолорду окуганда эми аябай чоң таасир этет экен да бизгечи, себеп дегенде эми климат өзгөрүүсү ооба мындай чоң проблема, бирок Кыргызстанга тийишпейт болуш керек. Биз Азия мындай континенттин ортосундабыз, анан бизге эч бир таасир анан биз табиятыбыз кооз деп ошондой деп ойлойт экенсиң, бирок тилекке каршы аябай чоң проблема экен. Аябай экология билимиң тереңдеп кетти. Ошондой окуп отуруп Азамат жазгыс көңөргө тең суроо да, ушул жаатында балдардын, жаштардын кызыгуусу кандай экен экология темасында? Бул долбоордун алкагында байкап көргөн чыгарсыңар. Негизи дегеле климаттын өзгөрүүсүнө. Ооба, ушул долбоор башталып жатканда мен өзүмдү азырынча толук экоактивист деп айта албайм. Себеп дегенде баягы жаңыдан өзүм изилдөөчү, таанышуучу нерселер көп да, анан кийин мен толук 100% экоактивистмин деп айта албайм. Бирок ушул долбоор башталып, анан дебаттык турнирлер өткөндө биз ошол раунддардын арасында оюндарды көрүп жаттык да, анан кийин бир маселе чыкты да. Чындыгында дебатерлордун ой жүгүртүүсү кыйын, алар биздин прогрессивдүү жаштардын арасын толуктайт деп айта алам. Бирок ошол климаттык өзгөрүү боюнча кичине баягы билимдери басаңыраак экен да. Андан кийин ошол турнирдин чындыгында эле керек экенин түшүндүк. Бирок баарыныкы басаңыраак эмес, кээ бирөөнүкү аябай бийик, деңгээли бийик, кээ бирөө болсо мындай үстүртөдөн билет. Анан ошол долбоор аркылуу биз ошол көйгөйгө көңүл бурдура алдык биринчиден. Андан кийин болсо ошол баягы башында айтып өткөндөй ой жүгүртүүсүнө ушул мыслительный процесс, мысли вирус запускать эттик деп айта алам да. Анан Азаматтын да өзүнүн мисалы ушул дебатка даярданып аткан ошол 70 барактан турган адабият дедиңиз. Анан деги эле ага чейинки ушул дебатка чейинки, дебаттан кийинки экологиялык билимиңиз өзгөрдүбү? Анан көз карашыңыз, ой жүгүртүүңүз буга чейин ошол сизди курчап жүргөн достор, тууган урук, ини агалардын ой жүгүртүүсү кандай баалайт элеңер? Өзүң жеке пикириңди. Жеке дебаттан ошо турнирден мурун билчүмүн проблема бар экенин, бирок Кыргызстанга чындап эле кандай чоң таасир этет экенин, канчалык чоң проблема экенин билбечүмүн да. Анан окуп, анан турнирлерге келип ошол жерде темалар берилет. Темада тартышасыңар да. Мисалы, биз баардыгыбыз түшүнүп атабыз, экологияны өзгөртүш үчүн бир реформаларды киргизиш керек да. Ал реформалар сөзсүз түрдө өлкөнүн экономикалык мындай өнүгүүсүнө бир аз тоскоол болот, бирок экология тарабын биз өнүктүрө алабыз да. Анан демек ушул жерде тартыш чыгат да. Бизге азыркы мына алдыдагы 50 жылдын ичинде өнүгүү керекпи же алдыдагы мындай негизи коомдун жашоосу керекпи деген маселелерде мындай келечектеги муунга эмне калтырабыз, эмне калат биздин артыбыздан деген ойлор болот экен да. Анан ошол темаларды тартышканда аябай көп мындай ойлор пайда болот экен да. Башында мындай ичиңде оюңда эмне деп ойлойсуң, кандай болот экен. Анан ошондон кийин кандай ойлор пайда болду? Эми биринчиден азыраак мусор таштандыларды калтыруу, андан сырткары мындай ойлонуп потребление кылуу, азыраак пластик колдонуу маселелери. Мына турнирде деле айта кетсек болот. Турнирде пластик колдонулбады, бүт жерде стакандар колдонулду. Таза ошондой таштандылар аябай эле аз болду. Анан ошолорду айта кетсем болот. Мындай результат катары көп балдардын мындай ой жүгүртүүсү. Жашооңдо ошол боюнча ойлойсуңарбы? Мисалы бир жерге барып тамактанганда көңүл буруп калдыңарбы? Азыр мисалы бир эле KFC-де канча эме колдонулуп деп өткөндө жаштар өлчөп чыгып тургун. Бир күндө канча сатат, анан бир күндө деп. Дебатерлорду айта кетсем, дебатерлор андан мурун деле мисалы магазинден эле мына кичинекей кадамдардан башталат да бир нерсечи. Магазинде деле мисалы бир бутылка менен бир нерсе өзүң алган болсоң, тамак аш алган болсоң, дебатерлордун көбү мисалы пакет албайт да. Эми колумда эле көтөрүп барайын депчи, же өзүнүн шоперлери көтөрөт. Ошондой нерселер кичинекей кадам менен демилгелүү жаштарыбыз мына келатат. Ишеничтемин биздин жаштар ошол проблемаларды чечүүгө күчү жетет келечекте. Анан ушул долбоордун алкагында эми кеминде эле 100 баланын ой жүгүртүүсү бир аз бурулуп, багыты актуалдуу болуп, ушул климаттын өзгөрүүсүнө, экологияга
жатат экен. Дагы деги эле бул долбоордон сырткары көз жүгүртсөк, кантип биз Кыргызстандагы жаштарды, сиздер теңди ушул көйгөйлөргө, экологияга, пластикке колдонууга, деги эле ушул нөл эмне деп коет эле, нөл пластик, zero waste деп ушул таштандыга болгон мамилесин өзгөртүүгө, климаттын өзгөрүүсүнө болгон мамиле өзгөртүүгө кызыктыра алабыз. Бул сөзсүз entertainment керекпи, же эмне керек, азыр жаштар эмнеге кызыгат? Мындай дебат аралаштырбай туруп кантип эме кылса болот? Сурооңузга масштабтуураак. Аябай кызыктуу, чын эле ёмкий суроо болду. Мисалы сиздин мамлекетке сунушуңуз дегендей да. Негизи мындай карап көргөндө биз баягы өзүбүз түшүнүп жаттык да. Мисалы үчүн 100 адамды чогултат экенбиз, анан кийин алардын ой жүгүртүүсү өзгөрөт экен, бирок ар жагында калган миллиондогон адамдар калып калат депчи. Анан бул турнирге биз ушул негизи эле долбоордун алкагында баягы Бишкектин эле дебаттык клубдары катышпасын дебестен, биз баягы Жалал Абадтан, Оштон, Баткенден, Таластан, аймактык аймактарды камтыганга аракет кылдык да. Анан кийин болсо баягы кандай чакырык бере алабыз? Баягы биз кыргыздар негизи эле башында баягы көчмөн болуп жүргөндө эле көчкөн сайын өзүнүн артынан эч кандай таштанды калтырчу эмес да. Баягы айылда өскөндөр деле билет болуш керек. Мен да өзүм айыл жергесинде өскөм. Анан кийин болсо баягы ата-энебиз айтчу да, тамакты өзүнчө малга беребиз, кагазды өзүнчө коебуз, анан андай мындай депчи. Гүлдү өзүнчө, таштанды, шыпырындын өзүнчө. Ооба. Негизинен мындай карап турсак, бизде ошол маданият бар да, сортировка кылуу. Эмнегедир ушул баягы жашоонун кыйкындыларды эле жанагы көчкө коюп отура турган жасап, илгертен эле бар турбайбы бизде? Негизи илгертен эле бар да, бирок биз ошол баягы убакыттын жүрүшү менен колубузга телефон кармап калдык, пульт менен телевизорду которобуз, анан кийин мындай адам баягы кичине жалкоорок болуп калды болуш керек да, ошондуктан баягы мусорду сортировкалоо дегенди унутуп калдык окшойт да. Анан негизинен эле ошол маданиятты үйдөн баштасак кетет да, андан узакка чейинчи. Менин сунушум болсо ушул эми баягы экономикалык жаатты алганда, баягы региондордун 10 жылдык, адашпасам 10 жыл ошо региондорду өстүрүү боюнча, өнүктүрүү боюнча жылдары деп эсептелди. Анан бул жерде негизи чындыгында Азамат айтып өткөндөй эки чаша турат да. Бир жагында экологиялык ситуация, же болбосо мамлекетти экономикалык жактан өнүктүрүү. Мамлекеттик жактан өнүктүрүү деп каражаттарды ошол жака кетирсек, мисалы үчүн биздин экология жагыбыз баягы эметип калып атат да, аксап калып атат да. Анан кийин бул жерден уже мамлекет тарабынан эле ошол эки таразаны мындай тең коюп, бияка дагы жеткирип, экономикага дагы жеткирип койсо болот болуш керек. Бирок баягы Азамат деле билет, өзү дебатка даярданып жатканда Парижское соглашение, Париж келишимин окуп чыгышты да. Анан кийин биз аны ратификациялап койдук. Ратификациялагандан кийин баягы инструменттерди, ошо ишке ашыруу инструменттери акча каражаттарына келип эле такалып калат экенбиз да. Анан эң негизгиси баягы менин сунушум ушул күнүмдүк адаттарыбызды, привычкаларыбызды өзгөртүп, анан жаш муунга дагы кошо бөлүшүп, же болбосо мисалы үчүн аялдамада деле турганда бирөө мусорду, таштандыны урнага ыргытпай жерге ыргытып койсо, барып түшүндүрүп, ошентип кичинеден кадамдар менен баштасак болот да. Дагы кандай аракеттер көрүшүбүз керек, мисалы жаштар кызыктырыш үчүн бул темага? Кино тартыш керекпи, же эмне ырчыларды тапшырыш керекпи, же эмне кылыш керек? Алар да болушу мүмкүн. Эми Европадан деле айта кетсек болот, окуучулар, жөн эле окуучулар көчөгө чыгып, өлкө мындай өкмөттүн алдына келип, демек мектепте да көп сөз болот. Ооба, келип талап кылуусу Европада ошондой волна болду. Өлкө ошо Грета балдар чогулуп, ошолордун талап кылуусу мындай улуу муундар, мындай улуу адамдарга кыйла таасир этти да. Биз эмне кылып атабыз? Биз мына 80-90 жылдары ушунча экономикалык өнүгүү болуп атып, кандай нерселерди бүгүнкү коомго калтырдык депчи, кандай таасир эттик, невозврат, точка невозвратага жетип калышыбыз мүмкүн да. Анан ошол нерселер эле аябай көп проблеманы чечип койду. Ошол жердеги өкмөттөр
жаңы өкмөттөр курамы башталды, партиялар, жашыл партиялар келди. Ошолордун баардыгы талаптын артынан келди да. Демек бизде дагы мисалы жаштар келип, ошол жердеги элдин мындай ой жүгүртүүсү, ошол экологияга болгон мамилеси өзгөрсө, демек ошондой нерселерге талап пайда болот. Талап пайда болгондо ошол жерден партиялар дагы чыгат, ошол жерден чечимдер дагы чыгат, ошол жерден компаниялар да кошулуп, мындай экология мындай тарабында алып кеткен компаниялар пайда болот. Демек эң негизгиси бул дискурс, анан эл ичинде, эл арасында жүргөн мындай экологияга болгон мамилеси да. Ошондуктан менин оюм боюнча ошол эң негизгиси билдирүү да, элдерге кандай проблема экенин, кандай чечиш керек экенин. Демек мамлекет бул билим берүү тармагын колго алса болот бул жааттан. Эл аралык же болбосо регионалдык долбоор жөнүндө сүйлөшүп кетсек, бул жерде бул өлкөлөрдө дагы кыргызстандык уюм аткарып келеби же кандай, алар жактан атайын командалар жөнөтүшү, анан кайсыл жерде болот эл аралык таймаштар же онлайн өтөбү? Эл аралык таймашыбыз онлайн өтөт. Ошол биз менен кошо ошол коңшу Тажикстанда жана Өзбекстанда өзлөрүнүн улуттук турнирлери болуп жатат да. Алар да өзүнүн жаштарын тартып жатышат ушул маектешүүгө, баягы дискурска. Анан кийин алар дагы националдык жана улуттук турнир бүткөндөн кийин, анан кийин биз ошол 3 мамлекеттин жеңүүчүлөрүн онлайн жолуктурганын жатабыз да. Себеп дегенде баягы Өзбекстанда башкачараак көйгөйлөр бар да. Биздики аба болсо, Өзбекстанда башкача. Тажикстан, Өзбекстандыкын точно кандай экенин айта албайм, бирок баягы Тажикстанда пылевые бури деген бар да, баягы аябай катуу шамал бар да, баягы топурак аралашканчы. Анан ал дагы аябай ошо таасир этет экен. Ошол пылевые бури болсо Тажикстанда азыр көбөйө баштаптыр. Себеп дегенде климат өзгөрүп жатат. Онлайн жолугушат, анан талкуу болот. Ошол 3 мамлекеттин жаштарын качан болот ал? Аны болсо ушул марттын ичинде пландаштырып жатабыз, буюрса. Ага чейин улуттук эмелер бүтөт. Улуттук бүтөт. Анан кийин болсо баягы сиздин өткөн сурооңузга кошумча бул биз эмне кыла алабыз? Мисалы үчүн Азаматты кошумчалай кетсем, бул баягы эле медиа компания керек экен да чындыгында. Себеп дегенде биз өз ара бир жерге топтошуп 100 киши сүйлөшүп коюп эле кетип калсак, 100 киши өзүнүн дагы кошумча тааныштары менен бөлүшсө, максимум 1000 кишиге жетсе, анан ошону менен калып калат да. Анан сөзсүз түрдө мен дагы оюмча бул баягы медиа компания аркылуу таратуу да. Себеп дегенде азыр колубузда бардыгыбызда интернет бар, телефон бар, анан кийин доступ дагы бар да, анан ошону менен тааныша алабыз. Анан болсо дагы жаштарды баягы бюджеттик угуулар болот го аймактарда. Ошол жерге жаштарга да жеткирүү да. Бул жаштар, силер ушул бюджеттик угууларга катышканга силердин дагы укугуңар бар. Себеп дегенде бюджеттик угууларда жаштардын өнүгүүсүнө деп канча бир акча бөлүнгөн. Ошол жерден силер мисалы экология суроолорун же болбосо билим алуу суроолорун коюп, анан кийин бизге акча бөлүп бергиле десеңер, баягы айылдык кеңештер угат деп да үйрөтсөк, ошентип айтсак болот да. Эгер азыр турнир жүрүп атыптыр, бирок андан сырткары дагы кандайдыр бир долбоорлор болобу? Айтайын дегеним, эгер азыр бизди угуп, бизди көрүп жаңы окуучулар, жаңы жаштар, эми угуп аткан жаштар ушундай кошулуу, ушул долбоорго кошулуу, же болбосо кандайдыр бир дагы экологиялык билимин өнүктүрүүгө кааласа, ушундай силерге байланышса болобу? Жана кайсыл жерден окуса болот бул жөнүндө маалыматтарды? Ооба, сөзсүз түрдө байланышса болот. Баягы бул экологика долбоорунан тышкары баягы биздин коом дагы көптөгөн жаштар менен долбоорлорду ишке алып келет да. Мисалы баягы эле демилгелүү жаштар, ал түштүктө жана түндүктө болот да. Ошол долбоорлор аркылуу биз ошол 14 жаштан 28 жашка чейинки жаштарды активизмге чакырабыз да. Ошол эле бюджеттик угууларга катышуу, анан кийин өзүнүн аймагын жакшыртуу деген маселелер мененчи. Биз жөнүндө маалыматты болсо, биздин ушул социалдык тармактарда өзүбүздүн баракчаларыбыз бар. Бул Facebook, Instagramда латын буквасы менен idea /CA. CA, idea CA. Чоң тамгалар менен. Терсек эле чыгат.
сөзсүз түрдө таанышыңыздар. Биз ошол күндө социалдык тармактарыбызды текшерип, анан түшкөн СМСтерге жооп берип, дайыма чакырабыз да, бизге кошулгула, келгиле бизге волонтер болуп, биздин активизмге кошулгула, келгиле коомду жакшырталы деп чакырып турабыз, аракет кылып атабыз. Сонун. Анда ошол интервьюдун аягында силерге эркин микрофон. Азаматтан баштасак, жаштарга эмне дейт элеңер? Деги эле ошол экология темасына, климаттын өзгөрүшү жаатында. Жаштарга бүгүнкү учурда маалымат абдан эле көп. Анан эң негизгиси ошол маалыматты туура кабыл алуу, ошону бир чындык катары албастан башка жерден да маалымат издеп, ошону анализдеп, талкууга чыгарып, ошол талкуунун ичинен бир чындыкты табып, бир чечимге келишүү. Ошондуктан бир нерсени айтмакчымын, жаштарга сунуштамакмын, маалымат алуунун алдында ошол маалыматты текшерип, башка жерлердеги маалымат менен да салыштырып, ошонун ичинен туура чечим чыгарып, ошонун ичинен туура маалыматты өзүңө тартып алуу, ошол эң негизгиси. Ошол анан жаштар демилгелөө. Дебатты кандай кадамдан башташ керек? Дебаттер болуш үчүн эмне кылыш керек? Дебаттер болуш үчүн алгачкы кадам. Биринчиси ниет болуш керек, өзүң каалооң болуш керек. Өнүгөм десең, анда дебат аркылуу кылсаң болот. Дебаттын эң эле негизги нерсеси бул көз карашың өзгөрөт да, кыйла эле. Себеп дегенде, жөнөкөй жашооңдо сен жашай бересиң, сага эч бир каршылык чыкпайт да, көз карашыңа да каршылык чыкпайт. Дебатта мисалы темалар болот, темаларга сен макул эмессиң да, бирок позицияң ошого макул боло турган позиция болуп калды да. Ошондо сен ойлоно баштайсың да, эч качан мурун башка адам эмне себептен буну кылат экен деген нерселерди ойлонбойсуң да, анан дебатка келгенде ойлоносуң. Эмне себептен бул нерселер адамзаты үчүн маанилүү экенин, эмне себептен биз күнүгө ушул нерселерди кылабыз, эмне себептен бүгүн биз мындай мамлекет катары мамлекеттен кээ бир нерселерди талап кылдырабыз, эмне себептен пенитенциардык системалар бар мисалы. Ошолордун баардыгын ойлоно баштаганда көп нерсе ачылат экен да. Анан ойлонот экенсиң, мындай турбайбы, көз карашың эле өзгөрөт, анан көз караштын өзгөрүүсү дагы менимче бир мындай алдыга чоң кадам, ошол дагы пайдалуу болот. Айрыкча да билимин да тереңдейт. Ошол бул темада дебат кылаганда. Жазгүл, сизге эркин микрофон. Мен ушул биздин жаштарга айта кетмекчимин, өзүңөрдүн билимиңерге инвестиция кылгыла деп айтам. Көп китеп окугула, көп маалымат окугула, бирок баягы айтып кеткендей эле ошол маалыматтын баардыгына ишене бербей, аны мындай факт-чек кылгыла деп айтмакчымын. Анан кийин болсо, азыркы учурда ушул бул убакыттын талабы болуп калды да. В стороне не оставайся дегендей, четте калбай кошулгула. Биздин колубузда ушул жашоону, ушул коомду өзгөртүү, жакшыртуу. Ошондуктан өзүбүздүн өнүгүүбүзгө кошум салып, салым кошуп, анан кийин болсо ошол тегерек четибизди айлана чөйрөнү өзгөртөлү, четте калбай эле активист бололу. Кайдыгер болбойлу. Кайдыгер болбойлу. Рахмат, чоң рахмат, урматтуу көрөрмандар. Бизнес студияда Борбор Азиядагы эл аралык билим берүү дебат ассоциациясынын долбоордук координатору Жазгүл Дүйшөнбекова, ошондой эле Манас Кыргыз Түрк университетинин студенти, климат боюнча дебаттык турнирдин катышуучусу, улуттук финалисти, полуфиналисти Азамат Өскөнбаев болду. Биз бүгүн климаттын өзгөрүшү жана жаштар темасында сөз кылдык. Сиздерге чоң рахмат. Рахмат.